Birinci сүрө Фатиха. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Ааламдардын эгеси болгон Аллахка мактоо. Ал мээримдүү, ырайымдуу. Кыямат күндүн падышасы. Биз сага гана сыйынып, сенден гана жардам сурайбыз. Өзүң бизди туура жолго баштагын. Ал жол сенин каарыңа калбагандар менен адашпагандарга өзүң тартуулаган жол. Экинчи бөлүм. Экинчи сүрө Бакара. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Алиф, лам, мим. Бул китеп анда шек жок. Ал таквалар үчүн туура жол. Алар кайыпка ишенишет, намаз окушат жана биз аларга берген ырыскылардан сарпташат. Алар сага түшүрүлгөнгө да, сенден мурунку түшүрүлгөндөргө да, акырет күнүнө да ишенишет. Алар өздөрүнүн эгесинин туура жолунда. Дал ошолор ийгиликке жетүүчүлөр. Чындыгында капырларга эскертесиңби, же эскертпейсиңби, баары бир алар ишенишпейт. Аллах алардын жүрөгүн жана кулагын мөөрлөп бекитип салган, көздөрүнө парда тарткан. Аларга чоң азап бар. Элдердин арасында кээ бирөөлөр биз Аллахка жана кыямат күнүнө ишенебиз дешет. Бирок алар ишенишпейт. Алар Аллахты жана ишенген ыймандууларды алдаого аракеттенет. Бирок алар өздөрүн гана алдашат. Муну өздөрү да сезишпейт. Алардын жүрөгүндө оору бар. Аллах алардын оорусун дагы да күчөтөт. Жалган сүйлөгөндөр үчүн аларга оорутуучу азап бар. Аларга жер бетинде жамандык, бузукулукту жайылтпагыла деп айтылса, алар биз болгону жакшылык гана кылып жатабыз дешет. Дал ошолор жамандык, бузукулукту жайылтуучулар. Бирок аны алар сезишпейт. Аларга башкалар ишенгендей эле ишенгиле деп айтылса, биз эмне кем акылдар ишенгендей ишенебизби дешет. Аныгында алар өздөрү кем акылдар, бирок муну өздөрү билишпейт. Алар ыймандууларга жолукканда биз ишенебиз дешет. Бирок өздөрүнүн шайтандары менен өздөрүнчө калганда биз силер мененбиз. Тиякта болгону тигилерди шылдыңдап жатабыз дешет. Аллах аларды шылдыңдайт. Алардын адашууларын андан бетер арбытат. Булар адашууну туура жолго сатып алгандар. Алардын соодасы кирешесиз болду. Жана алар туура жолдо болбоочулар. Алар от жаккан немеге окшойт. Качан от айлананы жарык кылган кезде Аллах анын нурун алып салды, жана ал көөдөй караңгылыкта көрө албай калды. Булар дүлөй, дудук, сокур, жана алар туура жолго кайтышпайт. Алар же асмандагы жамгырлуу булут өңдү, анда түнөргөн караңгылык, күн күркүрөө жана чагылган бар. Алар өлүмдөн коркуп, манжаларын кулактарына тыгып алышат. Бирок Аллах капырларды курчап алган. Чагылган алардын көрүү касиетин алып кетүүгө даяр. Качан жарк дей түшкөндө алар басып жөнөшөт, караңгыласа туруп калышат. Эгерде Аллах кааласа, аларды дүлөй жана сокур кылып коймок. Акыйкатта Аллах бардыгына кудурети жетүүчү. Эй адамдар, силерди да, силерге чейинкилерди да жараткан эгеңерге сыйынгыла. Балким силер коркоорсуңар. Ал Аллах силерге жерди килем кылып төшөдү, асманды куруп көтөрүп койду. Асмандан суу жаадырып, аны менен силерге ырыскы болуусу үчүн жемиштерди өстүрдү. Билип туруп Аллахка шериктерди кошпогула. Эгер силер биздин пендебизге түшүрүлгөнгө шектенсеңер, анда ошого окшош сүрөө келтирип бергилечи. Эгер сөзүңөр чындык болсо, Аллахтан башка күбөлөрдү чакыргыла. Эгер силер муну жасай албасаңар, чынында силер муну эч качан жасай албайсыңар. Отуну адамдар менен таштардан болгон оттон, тозоктон сактангыла. Ал капырлар үчүн даярдалган. Ыймандуулар жана жакшылык иш кылгандар үчүн бактар бар экенин сүйүнчүлө. Бактардын алдында дарыялар агат. Аларга ырыскы катары жемиш тартууланганда алар бул бизге мурда берилген эле дешет. Анткени аларга көрүнүшү окшоштор берилет.
Алар үчүн анда таптаза жубайлар болот. Жана алар анда түбөлүккө калышат. Чынында Аллах чиркей, жаандан чоңураак нерсени мисал келтирүүдөн уялбайт. Ыймандуулар мунун Аллахтан экендигине толук ишенишет. Ал эми капырлар бул мисал менен Аллах эмнени каалайт деп айтышат. Ал Аллах муну менен көптөрүн адашууга жана көптөрүн туура жолго алып келет. Тек гана муну менен бузукуларды жолдон адаштырат. Уадалашкандан кийин Аллах менен болгон келишимди бузгандар, Аллах бириктирүүнү буйруган нерсени үзгөндөр, жана жер үстүндө бузуктукту жайылтуучулар, дал ушулар зыянга учуроочулар. Силер Аллахка кантип ишенбейсиңер? Мурун силер өлүк элеңер. Ал силерди тирилтти, андан кийин өлтүрөт, андан соң кайра тирилтет, анан силер ага кайтарыласыңар. Ал силер үчүн жер үстүндөгүлөрдүн баарын жаратты, андан соң асманга максат кылды. Аларды 7 асман кылып орноштурду, ал бардык нерсени билүүчү. Ошондо эген периштелерине, мен жер бетине өзүмө орун басар жаратамын деди. Алар, анда жер бетинде бузукулук жасаганды жана кан төгө турганды жаратасыңбы? Биз сени гана мактап, сени гана арулап, сени гана улуктайбыз го дешти. Арасында мен силер билбеген нерселерди билемин деди Аллах. Ал адамга бардык нерселердин аттарын үйрөттү. Анан периштелерге көрсөтүп, мага булардын аттарын айтып бергилечи, эгер силер туура болсоңор деди. Алар айтышты, сени арулайбыз, сен өзүң бизге үйрөткөн нерселерди гана билебиз. Акыйкатта сен билүүчү жана даанышмансың. Ал Аллах айтты, эй адам, аларга булардын аттарын атап бер. Аларга адам аттарын айтып бергенде ал айтты, мен силерге асмандарда жана жерде болгон кайып нерселерди, силер ашкере жана жашыруун жасагандарды да билемин деп айтпадым беле? Мына ошондо биз периштелерге, адамга сежде кылгыла дедик. Алар иблистен башкасы адамга сежде кылышты. Ал иблис баш тартып менсинди жана капырлардан болуп калды. Биз, эй адам, сен аялың экөөң бейиштен орун алгыла жана андан рахаттанып эмнени кааласаңар жей бергиле, бирок бул даракка жакындабагыла. Анда, эгер жакындасаңар, заалымдардан болосуңар дедик. Ошентип шайтан аларды азгырды жана аларды орун алган жайынан чыгарды. Биз аларга, бири-бириңерге душман болуп төмөн түшкүлө, белгилүү бир убакытка чейин жер силер үчүн мекен жана пайдалануу жайы болот деп айттык. Адам өз эгесинен сөздөрдү жолуктурду жана ал анын тообосун кабыл кылды. Акыйкатта ал тооболорду кабыл кылуучу жана мээримдүү. Бул жактан бирге чогуу түшкүлө. Эгер менден силерге түз жол көрсөтүлүп, аны ким ээрчисе, аларга коркунуч да, кайгы капа да болбойт деп айттык. Биздин аят белгилерибизге ишенбегендер, ал жөнүндө жалган айткандар, отту ээлөөчүлөр жана алар анда түбөлүккө калышат. Эй, Исраил урпактары, мен силерге кылган жакшылыгымды эстегиле, жана мага берген убадаңарды туура аткаргыла. Мен да силерге берген убадамды аткарайын. Менден гана корккула. Силерде болгон нерсени тастыктоо үчүн жөнөткөн нерсеме ишенгиле. Ага биринчи каршы чыгуучулардан болбогула. Арзыбаган баага менин аяттарымды сатпагыла, менден сактангыла. Акыйкатка бузукулукту аралаштырбагыла, жана билип туруп акыйкатты жашырбагыла. Намаз окугула, зекет бергиле, жана руку кылуучулар тизейгендер менен бирге руку кылгыла. Силер китепти, Тооратты, окуп туруп, адамдарды жакшылыкка буйруп, өзүңөрдү унутуп коесуңарбы? Акылга келбейсиңерби? Сабырдуулук жана намаз аркылуу жардам сурагыла. Чындыгында намаз корккондордон башкалар үчүн өтө оор. Алар өздөрүнүн эгесине кездеше турганын жана ага кайрылып бара тургандыктарына ишенишет. Эй, Исраил урпактары, менин силерге кылган жакшылыгымды, силерди ааламдагылардан артык кылганымды эстегиле. Бирөө үчүн бирөө бир нерсени төлөй албай турган, андан колдоо кабыл кылынбай, акы алынбай, жардам берилбей турган күндөн корккула. Биз силерди фараондун элинен куткардык.
Алар силерди жаман азап менен азапташты, жана силердин балдарыңарды союшуп, аялдарыңарды тирүү калтырды. Мында силер үчүн эгеңерден зор сыноо бар. Биз силер үчүн деңизди бөлүп, силерди куткарганыбызды жана фараондун тарапкерлерин чөктүргөнүбүздү өзүңөр көрүп турдуңар. Биз Муса менен 40 түндү убадалаштык. Ал кеткен соң өзүңөргө музоону кудай кылып алып, силер зулум кылуучулардан болдуңар. Андан соң биз силерди кечирдик. Силер буга мүмкүн шүгүр кыларсыңар. Биз Мусага китеп жана ажыратуучуну бергенбиз. Китеп Торатта айтып жатат, ажыратуучу деген арам менен адалды ажыратууну бергенбиз. Мүмкүн силер туура жолго түшөрсүңөр. Муса өз коомуна мындай деди: Эй элим, силер музоону кудай кылып алуу менен өзүңөр жамандык кылдыңар. Ошондуктан өзүңөрдүн жаратуучуңарга тообо жана бири-бириңерди өлтүргүлө. Бири-бириңерди өлтүргүлө дегенди мындайча түшүндүрүшөт. Музоого сыйынып алып, Аллахтын алдында оор күнөөгө баткандыктары үчүн бири-бирин өлтүрүп, ошондо 3000 киши өлтүрүлгөн экен. Ушунуңар жаратуучуңардын алдында өзүңөр үчүн жакшыраак жана ал силердин тообоңорду кабыл кылат. Анткени ал тообону кабыл кылуучу жана мээримдүү. Силер: Эй Муса, биз Аллахты ачык көрмөйүнчө сага ишенбейбиз дедиңер. Силерди карап турган абалыңарда чагылган урду. Анан биз силерди өлгөнүңөрдөн кийин тирилттик. Мүмкүн шүгүр кыларсыңар. Биз силерди булут менен көлөкө кылдык, силерге асмандан ырыскы жана салва деген бөдөнө түшүрдүк. Биз берген ырыскынын тазаларын жегиле. Алар бизге зыян кылышкан жок, бирок өздөрүнө зыян кылышты. Биз аларга: бул айылга кирип, көңүлүңөр каалагандан кенен жебичкиле, бирок эшигинен сежде кылган абалда киргиле да кечир дегиле. Биз силердин күнөөңөрдү кечиребиз жана жакшылыктарды көбөйтөбүз дедик. Ошондо заалымдар аларга айтылган сөздү башка сөзгө алмаштырышты. Анан биз заалымдарга бузукулук, күнөө кылгандар үчүн асмандан азап түшүрдүк. Муса качан өз элине ичүүгө суу сураганда, биз таягың менен ташты ур дедик, жана андан 12 булак атылып чыкты. Ар бир уруу өз булактарына ээ болду. Аллахтын ырыскыларынан жегиле, ичкиле, жер үстүндө жамандык, бузукулук кылбагыла. Силер айттыңар: Эй Муса, биз бир түрдүү тамакка чыдабайбыз. Биз үчүн эгеңе дуа кыл. Жерге өскөн жашылча өсүмдүктөрдөн бадыраң, сарымсак, буурчак жана пияз берсин. Ал Муса айтты: Силер чындап эле жакшыны төмөн, начар нерселерге алмаштыргыңар келип жатабы? Шаарга түшкүлө, ал жерден сураганыңарды табасыңар. Ошентип аларга кордук, кедейлик ташталды жана алар Аллахтын каарына калышты. Бул алардын Аллахтын аят кабарларына ишенбегендиги жана пайгамбарларды адилетсиз өлтүргөндүктөрүнөн, бул алардын баш ийбегендиги жана чектен ашкандыктарынан болду. Акыйкатта ыйманга келгендер иудейлер, христиандар, сабилер деген иудей христиандардын дагы бир тайпасы. Аллахка жана кыямат күнүнө ишенишсе жана жакшылык иш кылышса, аларга эгеси тарабынан сыйлык бар. Аларга эч кандай коркунуч да, кайгы, капада болбойт. Биз силер менен келишим түздүк жана силердин үстүңөргө тоону көтөрдүк. Биз силерге тартуулаганды бекем кармагыла. Андагы нерселерди бекем эске туткула. Мүмкүн силер таква болосуңар. Андан соң силер баш тарттыңар. Эгер Аллахтын жакшылыгы жана мээримдүүлүгү болбогондо, силер зыян тартуучулардан болмоксуңар. Силердин араңардагы ишемби күндү бузгандарды билесиңер. Биз аларды кор болгон маймылдарга айлангыла дедик. Биз муну ошол убакыттагы адамдар үчүн, келечек муундар үчүн жана такваларга үлгү насаат болсун үчүн кылдык. Муса өз элине: Аллах силерге уй союуну буйруду деди. Алар: Сен бизди шылдыңдап жатасыңбы дешти. Ал Муса: Наадандардан болуп калбоону Аллахтан сурайм деди. Алар айтышты: Өзүңдүн эгеңе кайрыл, жараткандан сура. Ал кандай уй экендигин бизге түшүндүрүп берсин. Ал Муса: Уй карганда, жаш кунаажын дагы болбосун, ал ушулардын ортосундагы уй болсун.
өзүңөргө кылынган буйрукту аткаргыла деди. Алар Мусага: биз үчүн эгеңе дуа кыл, ал бизге уйдун түсү кандай болуусу керектигин түшүндүрсүн дешти. Муса айтты: Аллахтын айтканына караганда, ал уй көргөн көздү кубандырган ачык сары түстүү болсун. Алар: өзүңдүн эгеңе биз үчүн дуа кыл, ал бизге уйдун кандай экендигин түшүндүрсүн, анткени ал уй бизге күмөндүү болуп жатат. Эгер Аллах кааласа, биз туура жолдо болобуз дешти. Муса айтты: Аллахтын буйругунда ал уй кордолуп жер айдабаган жана жер суугарбаган, айыбы жок, өз өңүнөн башка өңү болбогон болсун. Алар: мына азыр сен чындыкты айттың дешти. Ошентип алар бир аз кыйналышып, анан союшту. Бирөөнү өлтүрүп коюп, ал тууралуу өз ара талаш тартышка түштүңөр. Аллах силер жашырганды ачыкка чыгарат. Биз аларга: аны союлган уйдун бир бөлүгү менен ургула дедик. Ошол сыяктуу эле Аллах өлүктөрдү тирилтет. Силер акылыңарга келүүңөр үчүн силерге өз кереметтерин көрсөтөт. Андан соң силердин жүрөгүңөр таш сыяктуу же андан да катуураак болуп калды. Анткени таштардын арасынан сызылып агып чыккан булактар бар. Алардын арасында ташты жарып агып чыккандары жана алардын арасында Аллахтан корккондугунан төмөн аккандары да бар. Аллах силердин жасап жатканыңарды байкабай калбайт. Чындап эле силер аларды ыйман келтирет деп үмүттөнүп каалап турасыңарбы? Арасында алардын бир бөлүгү Аллахтын сөздөрүн угуп туруп акылга алчаган соң билип, түшүнүп туруп эле өзгөртүп жиберишкен. Алар качан ыймандууларга жолуккан кезде биз ишенебиз дейт. Качан өздөрү бири-бири менен өзгөчө жолуккан кезде Аллах силерге ачкан нерселер жөнүндө өз зыяныңарга эгеңердин алдында далил кылуулар үчүн аларга айтып берип жатасыңарбы? Акылыңарга келбейсиңерби дешет. Ырасында Аллах алардын жашырып жаткандарын жана алардын ашкере кылгандарын да билип туранын алар билишпейби? Алардын арасында өз китебин билбеген сабатсыздар өздөрүнүн курулай кыялдарын гана билишет. Алар тек гана божомолдошот. Арзыбаган акчага сатуу үчүн өз колдору менен китеп жазып алышып, анан аны бул Аллахтан келген дегендерге азап болсун. Аларга колдору менен жазгандары үчүн азап болсун. Алар кылган кесиптери үчүн азап болсун. Алар бизди тозок оту бир нече күн гана күйгүзөт дешет. Аларга минтип айт: чын эле силер Аллахтан убада алдыңарбы? Аллах убадасын такыр өзгөртпөйт. Же силер Аллахка карата билбеген нерселериңерди эле айтып жатасыңарбы? Ооба, ким жамандыктан пайда тапса жана күнөөгө чырмалып батса, анда алар отту ээлөөчүлөр, тозоклар. Алар анда түбөлүккө калышат. Ыймандуулар жана жакшылык иш кылгандар алар бейшейлери, алар анда түбөлүккө болушат. Биз Исраил урпактарынын убадаларын алганбыз. Силер Аллахтан башка эч кимге сыйынбагыла, ата-энеңерге жакшылык кылгыла, намаз окугула жана зекет бергиле дедик. Андан соң силердин көбүңөр баш тартып, артка кетенчиктедиңер. Биз силерден силер бири-бириңердин каныңарды төкпөйсүңөр жана бири-бириңерди турак жайыңардан кууп чыкпайсыңар деп келишим убада алдык. Андан соң силер өзүңөр тастыктап күбө болгон элеңер. Андан соң да силер бири-бириңерди өлтүрүп жатасыңар. Өзүңөрдөн болгон бир жамаатты турак жайынан чыгарып салып жатасыңар. Алардын үстүнөн күнөө жана душмандык кылууда бири-бириңерге жардам берүүдөсүңөр. Эгер силерге туткундар келишсе, аларга силер төлөм төлөйсүңөр. Аларды кууп чыгууга силерге тыюу салынган болчу. Арасы эле силер китептин бир бөлүгүнө ишенип, экинчи бир бөлүгүн четке кагасыңарбы? Силердин араңардағы мындай ишти кылгандарга бул дүйнөдө кордук, ал эми кыямат күнүндө алар эң чоң азапка ташталат. Аллах силердин эмне кылып жатканыңарды байкабай калбайт. Алар бул дүйнөдөгү жашоону акыреттеги жашоосунун ордуна сатып алгандар. Алардын жазасы жеңилдетилбейт, аларга жардам да берилбейт. Биз Мусага китеп бердик, анын артынан пайгамбарларды жөнөттүк. Биз Мариям уулу Исага ачык айкын кабарларды бердик жана аны ыйык Жебрейил менен бекемдедик. Арасында силерге көңүлүңөр каалабаган нерсе менен элчилер келген сайын менсине бой көтөрө бересиңерби? Алардын кээ бирөөлөрүн жалганчы дедиңер, бир тобун өлтүрдүңөр.
Алар биздин жүрөгүбүз кулпуланган дешет. Жок, алардын капырлыктары үчүн аларга Аллахтын наалаты тиди. Алардын өтө азы гана ыйман келтиришет.